Кенедей кезинен кыргыздын 3 кылдуу комузуна кызыккан Мирбек Манапбаев комузчу эмес, кыргыз аспаптарын чеберчилик менен жасаган улуу уста болду. Алгачкы комузун 7-класста окуп жүргөндө жасап элди таң калтырган. Азыр 15тен ашык аспаптын түрүн жасап, алардын арасында автордук эмгектери дагы бар. Мирбек устанын аспаптарын кыргыз таланттарынын көбү суроо талап менен талашып алып кетишет. Мен мына 32 жыл толду. Ушул жалаң комуз кармаганыма. Андан мурун окудум дегендей. Анан жалаң ош комуз кармаганыма мына 38 жыл болду. Анан азыр канча комузга жасадым, билбейт экенмин. Жеке эле комуз жасабайм да, кыл кыякты да жасайм, жетигенди да жасайм. 40 элек деген инструментти жасадык. Унутта калган инструменттерден жана 1,5 метрлик доолуну жасадык. Доолду. 1,5 метрлик доолбастарды жасадык. Жанагы азыркы Манас театрында турган доолбастын баары меники. Ошондо унутта калган нерселерди чуубасар деген инструменттерибиз бар. Манастын китебинде калган чуубасарды жасадык. Бир эле комуздун жыгачтарын Кыргызстандын ар тарабынан чогултуп алып келет. Бери дегенде эле 10-15 жылдык кургатылган жыгачтар. Өрүк жыгачтары канчалык бышып жетилсе, ошончолук комуз көрүктүү болуп, үнү жакшы чыгат дейт. Чайырды алып туруп анан жасачу. Ошондо жыгачтагы көп жарылбайт. Жасагандан кийин көп ойнобойт. Ойногону кандай? Жасагандан кийин моюн ойной берет да. Isık soğukta moyun oynay verir. İğreyip ketет, tolgonup ketет. Oşol proses jogolat da biz bunu buğga salып alıp 8 saat kaynatabız. Buğga koyuyoruz. Oşondo bunun içindeki çayırdın bari çıgat. Bolgon çayırdın bari çıkıp turup özü alganda oşondo aябай жакшы результат болот да. Атаны көрүп уул өсөт дегенде Мирбек аганын уулу Жана Шакирти Элдияр Каленов Кыргыздын эң алдыңкы мыкты жаш усталарынын катарын толуктады. 31 август Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө арналган өнөрпоздордун фестивалына учурда даярданып жатат. Тажаган болбойт, чарчаган учур болот да, бирок тажаган учур болбойт. Себеп дегенде биз менен баягы кандай десек, жан дүйнөбүздү, болгон эмебизди уш жерден бугузду, уш жерде ушул нерселерди, ушундай эмелерди жасап анан чыгарып алабыз. Чоң эмесине, көлөмүнө жараша үн болот булардыкы. 4 түрлүү ушу. Бул баягы. Бизде буга чейин кийсин көп эле жерге жасап бердик, көптөрү ошо эметип жүрөт, жактырып жүрүшөт. Биз жеке эле комуз жасабайбыз, баардык аспаптар жасайбыз биздин ошо. Кыргыз чүгөсүнүн сөлөкөтүндө жасалган шейкер кыргызча шырылдак. Суунун шырылдап аккан үнүн айкалыштырган жаңы аспап. Ал эми довулбас, элдик урма музыкалык аспап. Турпаты эки башы кесилген ашкабакка окшош келип, жылкынын төөнүн кере тартылган териси менен капталган. Дагы бир нече заман талабына ылайык кыргыз аспаптары Элдиярга таандык. Унутта калган аспаптарды да алып чыгышууда. Эки үн болуп, бир жагы Литавр деп коет, Европанын эмесине. Нуркыз Караева, Данияр Амантур уулу, Коомдук канал, Замана студиясы.